11 сабак унааны ысытуу жана салонду муздатуу толугу муздатуу бөлүгү толугу менен печка кандай иштейт, положение датчик кайсыл жерде турат, климат контроль, салондогу радиатор, положение моторлору, кондиционер кайсыл жерде турат, кандай иштейт, кондиционер мотору кайсыл жерде. Бул дегени баягы биз салондо климатты ысык муздакка бурабыз го. Ошол жөнүндөгү сабакта. Эми жакшылап угуп. Негизи машинанын içinde атайын печка үчүн радиатор коюлган. Муздатуу үчүн дагы отдельно радиатор коюлган. Ошол эки радиатордун артына шамал айдай турган вентилятор коюлган. Качан шамал айдаганда, эгерде сен печканы жаккан болсоң, ошол печка жака бурат. Эгер кондерга жаккан болсоң, муздак жака бурат. Ошону биз баягы ошол жерде регулировка бар го, ысык муздак кылган. Ошол регулировка менен управление болот. Эми бир четтен баштан баштап кетет. Унааны ысытуу жана салондо муздатуу толугу менен маалымат дейт. Автомобильный печка схема. Мынакей туугандар, азыр өле түшүнүп туруп өзүн алабыз. Мынакей байкаңыздар, бул жерде именно печка менен кондиционерди түшүндүргөн. Бул жердечи мен дагы кыскача түшүндүрүп берем. Бул көк болуп турган кондиционер система. Ал эми кызыл болуп турган бул печка система. Эми жакшылап угуп алыңыздар. Азыр биринчи печка жөнүндө айтып берем. Мен силерге айттым эле бир жолу. Муздатуу системасында кичинекей круг болот. Анан чоң радиатор менен чоң круг болот деген көрдүңөрбү? Мына чоң радиаторго кеткен. Буну атайын чийбеген да. Бизге ат печканы эле көрсөткөн. Мына кичинекей круг. Мотордун нижний частьтан кетти, печкага кирди, верхний частька уланды. Түшүндүңөрбү? Нижний круг кичинекей айлануу деп коет. Ушул жерде мотордо биринчи суу ысыганда печка жака кирип, кайра муздагандан кийин помпага келип, кайрадан моторду ысып, кайра печкага кирип, ушинтип жүрө берет. Ушул печкадагы радиатордун артында мына вентилятордун артында, жашылдын көктүн артында вентилятор шамал кылганда, ушул ысык радиатордун бул жагынан муздак шамал келет да, радиатордон өткөндө ошол аба ысык. Ошол ысык аба өткөндөн кийин, анан кийин баягы бетке, бутка кылып ошол жерде бөлүнөт. Эми муздак радиатор дагы ушул жерде турат. Ысык, мына ысык печканыкы, бул муздак кондиционердики. Кондиционердин тоже ошол жерде радиатору бар. Кондиционердин заготовка сыртта болот. Печканыкы ушу машина өзү эле заготовка кылып киргизе берет ысык сууну. Кондиционердики сыртта биринчи фреон тоңдурулат. Муздак абалга келтирилет. Ушуну ылдый ичкериге жөнөтөт. Ичкериден анан муздак фреон киргенде радиатор муздайт түшөт. Муздак радиатордун артынан шамал болгондо обычный ошол муздак аба чыгат. Түшүндүңөрбү? Эми ошол шамал айдаганда баягы муздак фреонду ысытып салат да, кайра ысык фреонду кайра бул жака алып келет. Ошол кольцодо кыскасы айлана берет. Ысыганы бул жака алып келет. Бул жерде мына чоң вентилятор. Эми бул жерде пайда мындай ой пайда болот да. Бул жерде деле шамал болуп атпайбы? Эмнеге бул жерде ысып кетет, бул жерде муздап кетет десе, бул жердеги радиатордун көлөмү чоң. Анан кийин бул жерде атайын радиатор муздатууга даярдалган. Бул жактагы радиатор менен экөөнүн ички жайгашуусу башка биринчиден, анан кабыргасы башкача. Мындай айтканда, бунун ичиндеги эмелери чоң болот, каналдары. Муздак аба тез кирип чыгат. Ошол абадан шамал пайдаланып, муздак аба жиберет. Бул жакта болсо заготовка болгон жерде тонкий болот, анан кабыргалар аябай көп болот. Баягы шамал кылганда темир кандай зат болсо ham температурасы муздай түшөт.
түшкөн сайын канчалык мындай айтканда шамалга эме реакция кылат. Бул жактагы шамалдын ылдамдыгына караганда бул жактагы шамалдын ылдамдыгы чоңураак, высокийраак. Ошондо бул жердеги аба чоң болгон себептен бул жерде фреондун өтүүсү аябай секин болгондуктан бул башынан кирип, экинчи башынан чыкканга чейин фреондун температурасы түшүп кетет, муздайт. Бул жерде кирип чыгуусу өтө жакын, түшүнүп кирип эле чыгып кеткен үчүн бул жерде заготовка болбойт, кайра өзүнүн эмесин иштетип жүрөт. Эмнеге десе, сырттагы шамал менен, сырттагы температура менен машинанын ички температурасы башка. Эмнеге дегенде, бул салондон абаны алып кайра өзүнө айдайт да. Түшүндүрө атамбы? Мисалы, эң алгач кондер айдаганда эменин ичи мыздабайт да. Жөн эле мыздагап айдайт, бирок өзүң ысый бересиң. Анан ошо кондерди жагып коюп койгондон кийин бул мыздак абаны бул жактан айдады, мыздак абаны чыгарып эле кайра муну вентилятор ошо абаны соруп кайра чыгарат. Ошо мыздак абаны мындай айтканда кольцого айландыра бергенде анан кийин температурасы түшүрүп салат. Машинанын ичиндегичи, комнатадагы. Ошону түшүрүп салгандан кийин анан кийин бул уже дагы андан дагы минуска түшүп кетет. Ошол жерде анан кийин ичинде муздак аба сакталып баштайт. Сыртта болсо заготовка кылган үчүн бул жакта сактай албайт. Фреондун ушундай бир касиети бар. Шамал боло турган болсо, фреон температурасы түшөт да, кыскартып айтканда. Салондо дагы ошону айландырып, аба менен дагы да 2 эсе муздатат. Печканыкы бул жакта өзү машина от алганда ошол жалындын эсебинен баягы очоктун үстүнө коюлган суу сыяктуу болуп кайнайт өзүнүн температурасы. Ошо через помпа качать этилет. Бул жагынан ысык суу кирет, бул жагынан сорулат. Ысык суу киргенде ошо шамал аркылуу бир аз муздай түшөт. Муздаганда мотор өзүнө алып кирип кетет да, кайра ысык суу чыгарып берет. Помпа даимий иштеп турган үчүн бул жака постоянно ысык суу, газды тебесиңби, теппейсиңби, дайыма ысык суу болот. Машина теходдо турабы, каттуу айдап баратасыңбы, без разница. Дайыма ысык суу кирип турат. Түшүндүрө алдымбы? Положение датчик кайсыл жерде турат дейт. Негизи бардык печканын ошол ичиндеги печканы башкарган, печкага команда берген, сигнал берген, бардыгы ошол жерде жайгашкан болот. Атайын печка үчүн пластиковый ящик жасалган. Ошонун ичинде бардык нерсеси болот. Мынакей, ал мындай печканын ящиги бар туугандар, мынакей. Ушул печканы карагыла. Мисалы, көп адамдарда вопрос жаралат да. Бул Жигулиники экен. Печка, бунда печка эле бар, бунда кондиционер жок. Мынакей. Мына вентилятор, бул болсо печканын радиатору. Вентилятор мына артында турат. Ушунун абасы мына ысып турган радиаторго иштегенде бул жагынан жылуу аба чыгат да, ушул аба бул жака чыккандан кийин анан кийин регулировка болот. Түшүндүрө алдымбы? Азыр бир иномарканын печкасын көрсөтүшкө аракет кылам. Так. Бул Жигулилер, мисалы, эмнеге Жигули интернетте бар, иномаркалар жок. Азыр негизи өзү көп адамдар бул нерсеге кызыкпайт да. Бирок печка, кондиционер өзү негизи татаал. Көп адам азыр бирок акчасы аябай көп да бул иштенчи. Мисалы, печка замены орточо эле бир машинада 5 миңден 10 миңге чейин болот да азыр. Бирок ачып туруп, жакшы түшүнбөй бир жерин бузуп алсаң, уже өзүң төлөп бересиң. Ошон үчүн жакшы көңүл буруп түшүнүп алыш керек. Так, именно печканы отдельно түшүндүргөн схемасы жок экен. Мен силерге айтып аткан мынол да, муздак аба келет, радиатордун нарагын өткөндө ысып кетет. Мынол жерде ham түшүнсөңөр болот. Мен силерге айткам го, кичинекей круг, чоң круг деген. Ошол бири мына чоң круг, мына кичинекей круг. Бул жакта мынакей караңыздар.
баштан айдаганда шамал, мустак шамал болот, муну мустатат, көрдүңөрбү? Бул жакта дагы вентилятор бар. Бул салонго ысык, мына ысык суу кирди. Салонго ысык айдайын деп шамал айдаганда бул мустай түшөт да кайра моторго кирет. Түшүнүңөрбү? Ошол печка иштеткенде муну көбүнчө иштебейт. Печка иштеткенде ысык суу сыртта муну термостат аркылуу блок бияк жабылат дагы. Только бул жак айланып калат. Мына бул жагы тонкий, бул жагы тонкий, мына толстый. Кичинекей кружкалар кирет дагы, печканы иштетип, өзү мустап, кайра моторго кире берет. Кайра ысып чыгат, кайра шока кирет, мындай эле. Ушу кичинекей круг менен жүрүп калат да башта. Кышында көбүнчө ушу менен жүрүп калат. Мына такыр эле печкадагы бул ачпайт дагы. Ушундай болуп калат да. Мына кичинекей круг уже мыздатып, моторго берип баштайт да. А так, полноценный информация жок экен баягы боюнча. Мына шамал боюнча мындай бар экен. Мына караңдар. Баягы эле мына вентилятор, мына радиатор нар жагынан труба кеткен моторго, муздак аба келип урат, муздак аба бияктан уже ысык болуп чыгат. Эми чыккандан кийин уже мына заслонкаларына эми чийип берейин, ал боюнча видео жок экен эч кандай. Заслонкалар кандай болот? Мисалы печка негизи татаал эмес. Бирок ар машина ар башка болгон үчүн ички көрүнүшү ар башка боло берет. Анга силер маани бербеңдер. Мисалы бизде биринчи мынакей биздин печкабыз турган ошол пластиковый чоң ящик. Ошол ящик үчкө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү шамалды айдаган, ушунун астына вентилятор катып турат. Энергия менен вентиляторду чейин, вентилятор, мотору, ушу мотор айланат, бул моторго мындай чыкканда огу. Бул жерге баягы шамал айдай турган вентилятор коюлат. Ушул жерге мындай кирип катып турат. Анан ушул улитка сыяктуу болот дагы, абаны бул жактан сорот. Бул жак сыртка кошулган болот. Анан бул жерде дагы бир мындай окошкасы болот. Ушул окошкада регулировкасы болот. Машинанын салонунан сорсо болот, эшиктен сорсо болот. Ушул жерде регулировка болот. Бул жагында бурамай бар. Бул бурамайды климат контроль аркылуу, простойлордо кол менен, трос аркылуу, жаңыларда мотор аркылуу башкарылат. Ушул жерде клапан эгерде салонго буруп койсо, бул жерди ачып, бул жакты жаап коет, сырткы абаны. Эгер сыртка буруп койсо, бул жерди жаап, сыртка ачып коет. Бул айланганда улитка, ушул жерден абаны соруп туруп, бул жакка айдап берет. Абаны бул жактан сорот, бул жакка айдап берет. Түшүндүңөрбү? Абаны астында эле болот, сорот, бияка айдайт. Экинчи бөлүктө үчкө бөлүнөт деп едим. Экинчи бөлүгүндө кондиционердин радиатору турат. Могу жерде кондиционер радиатор турат. Мен азыр боковойне чыгып атам. Түшүнүп атасызбы? Анан мунун эки турбасы ошол бар жакта заготовка мотор жакка кеткен бул. Андан кийинки бөлүктө ысыта турган бөлүгү турат. Бул жерде дагы эмнерде негизи ар кыл болот. Көбүнчө радиатор мисалы жатып турат. Абаны бул жакка киргенден бул жер тосуп болот дагы, абаны бул жерден гана берет. Бул жерде муздак аба келди, мынакей. Муздак аба келип туруп, анан мындай түшүп, баары. Бул жак кетет дагы. Уже өйдөгө көтөрүлгөндө бул жерден байкаңыздар. Азыр мына аба кирип туруп, через радиатор өтүп бери чыкса ысыйт. Анан жок, бизге печка керек эмес десе, ушул жерде, мына бул жерде заслонка бар. Ошол заслонка азыр мына жакты жабып турат да. Мына жакта эмнеде, мындай болуп, мына жабып турат. Эми ушул заслонка эгерде бери чаба турган болсо, мына жакка ысык аба жак аба өтпөй калат да шамал. Жөн эле мыздак жактан без радиатор бери чыгып калат. Мындай, радиатордан өтпөй калат да, мындай айтканда, радиатор жакка өткөн абаны жабып калат. Бул ошо мыздак, ысык мыздак кылган заслонка деп коем мен. Неге туура аталышын билбейм. Кыскасы эшик сыяктуу нерсе да. Ушул жерди жабат, ысык жакка таптакыр аба өтпөй калат, только мыздак, жөн эле мыздак аба чыгып калат. Мисалы, жазында печканы өчүргөндө ошентип өчөт. Эми
бул бир засолка мисалы. Анан кийин баягы биз положение мотор деп коебуз го. Баягы бут жакка ысык айда, маңдайга, лобойго айда дегенде анан мына капталынан бул чыккан, бул уже через радиатор же без радиатор чыккан абаны ушунун үстүндө дагы мындай пластиктерди коюп, ошолор аркылуу бурат. Алар эми эшик сыяктуу эле, мисалы мындай горловинадан келет дагы бут жакка, маңдайга, көзгөгө деп бөлүнүп кетет. Ошол жерде бурганда мындай бир боковойуна барабан коет, мындай барабан. Бул жерде анан бул жерде бир контактты кошот, бул жерде дагы бир контактты кошот. Мындай айтканда бул неринде мындай релис бар, релис. Ушул жерге бул жерде бир пластмассаны башкарат. Бул жерде дагы бир кичинерээк релис бар. Ал жерде бир контактты түшүндүрө атамбы? Бул дегени азыр баарын бир жакка чечим керек экен. Ортосунда огу бар. Мисалы, муну айланткандачы, муну айлантканда, муну айланат да азыр. Айлантканда бир эле убакытта муну дагы жылат да. Эгер муну айланган сайын муну жылат. Бир убакытта буну дагы башкарат, буну дагы. Бир эле убакытта бут жакка иштегенди, маңдайга иштегенди, лобойго иштегендерди, мисалы, бутка айдаганда бурусаң, мисалы, буттук ачылса, маңдайдыкы жабып коет. Түшүндүңөрбү? Лобойдукун ачып коет. Мисалы, бутка анан лобойго айдасын десе, экөөнү ачып, анан ушул кайсыл жерге ошонго настройка кылып өзү жасаган болот. Мен айтайын деп аткан нерсем, бир эле барабан, бир буралганда 3-4 эшикти ачып жабат деп атам да. Эми эскилеринде ушул барабан трос менен башкарылат, жаңыларында электрондук мотор менен башкарылат. Простой трос менен башкарылгандарда эч кандай бир мындай айтпай турган нерсе жок. Ал болгон бир трос нары кылсаң нары барат, бери кылсаң бери келет. Мындай айтканда, мына барабанда бул жерде бир рычаг болот. Ушул рычагга трос илинет, бул жерде трос келет дагы. Бул жерге кадалган болот. Тросту до конца бул жакка тарса, бул жагына келет, түртсө бул жагына келет. Түшүндүңөрбү? Жаңыларында андай эмес. Жаңыларында эме деп коет, дух климат деп коет. Оң жак менен сол жактын климаты эки жолу башкарылат. Эки башка башкарылат. Мындай айтканда, мисалы, водительский жакта температураны түшүрүп, пассажирский жакты температураны көтөрүп койсо болот да. Ошондо бул нерсе бунун эки бетинде болуп калат. Азыр бул жагында кондиционер бар го десе, но эми кондиционерди үстүнөн тартканда. Эми буну вентилятор турган бар жерин чоң бойдон калат. Ал эми мына кондиционер турган жерин кичирейтет. Түшүндүңөрбү? Мисалы, кондиционерде радиаторда турат да. Бул жер кичинейтет да, эмнеге мотор коюп коет. Эмнеге дагы бир мотор коюп коет. Бул оң жактын климатын башкарат, бул сол жактын климатын башкарат. Экөө тең окшош эле мотор болот. Экөөнү эки башка команда кетет да. Анан экөөнү кошсо, ошо эки мотор чогуу иштеп баштайт. Экөө ошондо мына эки климатка айланып калат дагы. Бул жерде бутка айдаган өзүнчө бир эшик, бул жерде бунукуна отдельный эшик болуп, ар бирине ар башка эшиктер пайда болот дагы. Бул мотордо өзүнчө барабан, бул мотордо өзүнчө барабан туруп калат. Азыр жаңы машиналар көбүнчө ушундай. Себеби, мисалы, сага ысып кетип атканың менен сага муздак аба керек, бул жагы муздак аба жакпашы мүмкүн да пассажирге. Ошондо экөөнүн климаты эки башка регулировка болот. Анан экөөнү бир убакта башкарамызда, дуал деген кнопкасын басса, экөөнү бир жактан эле температурасын башкарат. Ошондо экөө бир убакт бирдей иштеп калат да. Түшүндүрө алдымбы? Ошо электронийларында дуал деген нерсе бар. Ошо дуалда моторду эки жолу башкарып калат. Мисалы, көп машиналарда ушундай проблема бар да. Келет дагы, мен машинамдын дейт, печкасынын оң жагы жакшы ысып айтат дейт, же такыр эле ысып айтат. Ошондо ошо электрондуу мотор отказ берип калган болот да. Бир жагындагы мотор иштебей, экинчи жагындагы мотор иштеп атат. Ысык кылса ысыйт, муздак кылса муздайт. Ошол көбүнчө ошо мотордон эле болуп калат. Анан көбү аны печкасын алмаштыра берет. Ошо биринчи негизи эле печка маселеси келгенде эң алгач эми печканы кантип текшеребиз? Мисалы,
печка иштеши үчүн эң алгач салонго ысык суу кириш керек. Капотту ачабыз, салонго кирген ысык суунун шлангаларын кармайбыз. Эгер экөө тең ысык болсо, демек ысык суу кирди, кайра чыкты ысык суу. Эгер экөө тең бирөө ысык, бирөө мыстак болсо, демек печка толуп калган. Ысык суу кирип атат, бирок айланып чыгайын десе, печка толуп калган. Печка толуп калганда экинчи жагы мустак болуп калат. Дагы бир белгиси, такыр ысык суудагы экөө тең мустак болот. Печканын ичи тоңуп калат. Суу менен жүргөн машиналарда тоңуп калат, экөө тең мустак болуп калат. Түшүнүп алдыңбы? Эми айтайын дегеним, салонго ысык суу кирбесе, печка ысыбайт. Печка ошол ысык суунун эсебинен ысыйт да. Ысык суу кирип аткан болсо, анан кийин ал айтып атат да, шамалай деп атат. Ысык суу кирип атат, печка иштебей атат. Анан биз баягы айтпадымбы? Ысык суу киргени менен, бериге ысык суу кирген, бул жерде ысык суу кирип атат, шамалай деп атат. Бирок мына заслонка эгер ысык жакта эмес, мустак жакта турган болсо, мустакка буруп койгон болсо, анда дагы ысыбайт да. Муздак шамалай дейбиз. Ушул заслонка иштеп атабы текшеребиз. Мисалы, климат контролю ысык жакка турган менен, балким анын тросу үзүлүп кеткендир. Же мотор иштебей калган. Ошону эми климат контролду тросту бурап туруп, астынан карайбыз. Ошол именно положение заслонка иштеп атат, иштебей атат, бурганда. Эгер иштеп аткан болсо, анда уже радиаторун ачып алмаштырышка туура келип калат. Түшүнүп атасыңарбы? Эгер биз климат, электрон эле климаттын башкарып, бирок моторду карасак, мотор иштебей аткан болсо, анда сразу мотор алмашпайт. Аны чыгарабыз, келип атабы, келбей атабы, команда иштеп кеткени. Токтор келип аткан болсо, анан мотор алмаштырабыз. Себеби ал моторлор кымбат болот да. Ошондо общий печканын общий канча моторчик болот. Мисалы, дувалдарда положение моторчик 2 штук, анан ысык муздак кылган 1 моторчик, общий 3 моторчик болот дувалдарда. Простой электроникаларда положение моторчик, ысык муздак моторчик, 2 эле мотор болот. Ошону ысыктыкы кайсы, положение кайсы, печка кылып атканда мындай байкап алыш керек. Көбү ысык муздакты алмаштырам деп положениени алмаштырып иштейт да. Кийин караса иштебей атат, дагы делечи. Ошону биринчи таап алыш керек. Кайсы положение, кайсы ысык муздакка бурат, кайсы баягы положениени өзгөртөт. Ошону биринчи талдап алыш керек. Кондиционер жакта кандай запчасттар бар? Ал жакта салондогу кондиционердин айдап аткан абасынын канча температурада экени биле турган температурный датчиктен башка эчтеке жок. Анан конденсат болгондо ошол жер тердейт, ошо конденсаттын суусу агып кеткени сыртка атайын бир шлангиси болот. Көп печка чечкендер ошо шлангини кадабай коет. Кийин жазда кондер жакканда суу машинанын ичине агып, полик жактар суу болуп кете берет. Конденсаттын шлангасын сөзсүз сыртка чыгарыш керек. Вентилятор жагында вентилятордан башка эчтеке жок. Ошол вентилятордун алдында датчик болот. Кандай датчик десе, ошол биз печканы бая положенияга бурайбыз го, 1, 2, 3, 4 деп. Билесиңерби, тездештирет го. Секин, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Ошол положенияларды регулировка кылган реле болот, мындай айтканда. Ошол реленин 2 түрү бар. Бири эски машиналарда турган спираль деп коет. Биринчи положенияга тонкий спираль, экинчи положенияга толстый, бир аз толстыйраак, үчүнчүгө андан дагы толстыйраак, төртүнчүгө прямой болот. Ал жаңы машиналар андай эмес. Транзисторный реле коюлуп атат. Ал реле ошол климат контролдон келип аткан импульстун көлөмүнө карап туруп, вентилятордун оборотун чоңойтуп, азайтат. Мисалы, климат контролдон келип атканда 10 ватта мисалы келсе, вентилятордукун 10 оборотко коет. 15 ватта келген болсо, оборотун 15ке коет. Түшүндүрүп атамбы? Ал кайсы жерде турат, кандай питание болот? Так, мына вентилятордун аба өткөн жеринде эле коюлат. Мерседестерде вентилятордун артына эле коюлган болот. Жаңы японскуналарда мына бул жерге турат. Эмнеге бул жерде турат десе,
бул транзисторный болгон үчүн кызып өзү күйүп калбаш үчүн ушул өзү вентиляторду иштетип аба айдап атпайбы? Ошол абага муздап турсун деп ошол жерге салып койду. Ошол жерге салып койгондо бул жерге общий эки штекер сайлап. Негизи эле буга постоянный мындай эки питание келет, бири плюсовой, бири минусовой. А ортосунан дагы бир зым келет компьютерден, климат контролдон, то есть жаңы машиналарда комфорт блоктон келет, климат контролдон келет, анын управлениясы ар башка боло берет. Ушул ортодон келген зымдын сигнальный командасына жараша, мына келип аткан даяр плюс минусту мына вентиляторго жиберип турат. Түшүндүңөрбү? Эгерде мындон 10 ватт келсе, мен мисал катары айттым. Мунун оборотун, мунун тогун эмес. Мунун оборотун 10 оборотко көтөрөт. Эгерде мынер 15 келсе, 15 ватт питание келсе, мунун оборотуну 15ке мындай тездештирип коет. Түшүнүп Ошол келген сигналга жараша муну башкара берет. Муну умный реле деп коет, транзисторный реле деп коет. Ичинде транзистор бар. Транзистордун реледен айырмасы ошол токтун көлөмүн көбөйтүп азайта алат да. Реле мисалы бар токту таштап коюп тура берет го. Транзистор ошону кысып азайтып көбөйтөт. Ошо кыскан убакытта транзистор кызыйт. Ошо транзистор күйүп калбаштын аркасына радиатор коюлат. Ошо радиатор мына жака салып коюлат. Түшүндүңөрбү? Эгерде бул вентилятор жака ток келип, бирок вентилятор иштебей калса өзү, адно мотор. Биринчи шу күйөт. Ушул күйөт, мотору да күйүп калат. Моторун да алмаштырат, транзистордун релени да алмаштырат. Бул өтө кымбат бул. Бул бардык печкаларда бар. Любой машинанын салонунда печкада баягы 1, 2 деп положение деп коет го биз баягы, то есть оборот. Биринчи оборот, экинчи, үчүнчү деп ошол оборотто регулировка кылган реле болот. Эскилерде дагы, bundan biraz başkaçarak eskilerdi kimde var? Misal eski maşinalar kaysı var? Golf 3, Passat, dağı Audi, eski 124 Mercedesler, жылы 2000'den mıldıylar manda var. Misalı alarda plüsovay knopkaga gelet maket. No knopka plüsovay geldi. Эми bu кнопка, но birinci положение кнопка, экинчи положение да кнопка, но üçüncü положение. Шутасыңар да, кнопка тырс и 4. Эми биздин бул жерде спираль бар. Спираль деген баягы эле мына эменин борту, баягы ал ушул жака спираль салабыз да. Могул жерге мындай чыгып кеткен выход бул вентиляторго. Анан кийин bu spiraldi общий мына тартып коеюн. Бул чыгып кеткени. Ошондо мына турамен чийип койдум. Чекесине чийиш керек. Нерде? Чыгып кеткен выход, ушул жерден питание чыгат. А киргендери мындай болот. Нерде бир спираль кирди, а? Бул чоң спираль. Bundan ток көп өтөт. Бул 3-чү положение. Андан кийин дагы эле ушундан карагыла. Бул кичинераак спираль. Мына ток азыраак өтөт. Бул экинчи положение. Андан кийин дагы бир спираль, ушундан эле кичинераак спираль. Бул биринчи положенияга. Эми 4 прямой болот. 4түкү дароо барат да мына орундан. Эми ушундан чыккан выход мына вентиляторго келет. Мына вентилятор. Bundan плюс чыгат, биягында масса. Эми байкап алгыла, жакшылап. Мисалы, кнопкага бул жака плюс келип турат дедик, а? Биринчи положенияга койдук, мисалы, мынга кошту. Кошкондо мында коюп, бул спиральга келди. Бул спираль чем 2-3 караганда тоңкейраак экен. Бул спираль ушул жерден ток өтүп атканда кызыйт. Кадимкидей чок болуп жанат. Жанганда ошол токту иштетип, анан бул жака өтөт. Бул жака аз эле ток өтөт. Ошонго жараша вентилятор айланат. Анан положенияны 2ге бурадым. Мындан ток кетти. Бирден үзүлдү. Bundan кеткенде бунун спираль чоңураак. Мындан ток көбүрөөк өтөт, чем 1ге караганда. Анан вентилятордун обороттары катуулашты. Үчөөнтөң выходу биригип чыгып атат. Байкап атасыңарбы?
Анан 3-кө койгондо тоже самое. Буну вентилятор чоң болгон үчүн спираль. Ток көбүрөөк өтөт, вентилятор катуураак иштейт. Эми ушул эмнеге баягы дагы баягы вентилятор турган идиште турат. Бул дагы кызып, ортодо дүрүп калбасын деп шамал менен мыздап турат. Түшүндүңөрбү? А төртүнчүсү, төрткө койгондо мыногу спирали жок эле прямой айдайт. Эми прямой ток чем буларга караганда высокий болот да, катуу айланат. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн положение эски машиналарда ушу метод менен коюлган. Mercedes 124, Audi, Passat, Golf дагы толтура. Бирок жаңылары мындай система жок. Полный транзистор система. Кыскасы баягы бурагычы жок. Азыр жаңы машиналарда ham бурагыч бар, бирок ал бурагыч транзисторго команда берет да. Түшүндүңөр а? Жылы 2000ден өйдөсү азыр умный болуп кеткен. Умныйлар ошо транзисторный. Эмнеге транзисторный кылган десеңер, бул эң эле биринчи себеби компьютерге улаш керек болгон да буну. Бул бузулганда компьютер буну бузулганын сезиш керек болгон. Ошон үчүн буну транзисторный кылып, компьютер комфорт блогу улаган. Машинанын салонундагы полный нерсени, мисалы печка, кондиционер, айнек, центральный замок, смарт блок бардыгы комфорт блогу уланат. VCM блок, комфорт блок баары эле бир да. Машинанын ичиндеги адамга комфорт создавать эткен нерсени бардыгы бул деген экинчи компьютер деген. Мисалы машинанын жүрүшүнө EBU жооп берет атабы? EBU электронный блок управления. EBU жооп берип аткан болсо, бул болсо салондогу сен үчүн кылынган шарттар бар го, комфорттор. Ошон үчүн жооп бере турган блок управления. Ошол жака уланат. EBU'ну качан биз диагностика кылып атканда, комфорт блоктагы ошол аркылуу сигналды берип, эгерде ошол жакта бир эшиктин айнеги иштебей атса, печка иштебей атса, кондиционер иштебей атса, климат контроль иштебей атса, через комфорт блок сезип туруп бизге информация бере алат да. Ошон үчүн дагы азыркы эң акыркы машиналар компьютерлашып кеткен. Транзисторный системаларды баардыгы компьютерге уласа болот. Релени улай албайсың. Эмне үчүн бензин насосту айта албайт. Мисалы, компьютерчу себеби ал реле коюлган да ага. Бензин насосу реле деген бул өчүк да. Уже питание жок. Транзисторный дайым подключенный. Просто ортосу без команда турат деген да. Транзистор чем релеге караганда башкачараак иштейт. Анан азыркы 570-терге мисалы транзисторный реле коюлган. Бирок анын бир эле максатта коюлган. Мисалы 570 качан машина 100гө чыкканда анын бензин насосунун оборотун дагы көбөйтүш керек болот. Давлениясы жетпей калат. Ошондо машинанын күлөнгөнүнө жараша реле коюп койгон транзисторный. Машинаны канчалык катуу айдасаң, ошончалык бензин насосунун оборотун чоңойту берет. Түшүндүрүп атамы? Ошон үчүн эле коюлган. Ал жаңы машиналарда, спортивный машиналарда ошондой коюлат. Атайын. Мисалы, эски машиналарда ошо система мындайча коюлган. Двойной бензин насос коюлган. Биринчи дайым бир бензин насос иштеп тура берет. Машинаны катуу күлөйт го. Мисалы, 100дөөн ашкандан кийин экинчи бензин насос иштеп баштайт. Түшүндүрүп атамбы? Анан көп адам таң калып, бензин насос зачем экөө турат депчи. Эскилерде андай система болгон эмес да, баягындай бензин насосту башкара алган эмес да, оборот. Эми ал жаңы машиналарда оборот башкарганга мүмкүнчүлүк болду дагы, ошол эле бензин насосту уже давлениясын күчөтүп коёт да. Мисалы 570-тин давлениясын текшерсең 3,8 берет. Анан жөн текшерсең 18-20га чейин тебирет. Кичинекей мындай бензин насос. Обычный биз салып жүргөн 7-8 атмосфера берген бензин насостон 2 эсе катуу берет да. Эми ал 15тен ашып кетсе бензин насос күйүп калбайбы деген вопрос жаралат да. Ал уже бул жакта 7-8ге чейин берип аткан бензин насосту машина 100-150де айдап баратканда уже иштетип коет да. Мындай айтканда бензин насос иштебей эле тургандай болуп аттагы, кайра анын оборотун көбөйткөндө ал кыйналбай эле иштеп калат. Түшүндүрүп атамбы? Машинаны канчалык катуу айдаган сайын форсункалар бензин чачат да турабы. Ал давление менен тебип берген баягы регулятор иштей электе баягы положение машинаны айтпадым, күлөнгөндө регулировка кылат бир эле деп.
ошол эле иштей элек да бензонасос айдаган бензиндин баардыгын иштетип коет машиначы. Уже реле иштеп баштагандан кийин ал дагы эле кайра ошол эле ишин аткарып калат. Кайра машина жүздөн түшкөндөн кийин кайра өзүнүн биринчи этабына түшүп калат. Түшүндүрө алатамбы? Бензонасос кыйналбайт ал жерде. Болгону ал машина канчалык чоң оборот мындай айтканда машинаны максималдуу түрдө гүлөнтөт да. Мисалы 100га чыкты, 100дөн кийин да газ берсең, ал дальше уже мисалы 8-цилиндровый, мисалы эң көп бууган нерсе бул бензин давлениясы жетпей калат да көбүнчө эле. Көбүнчө крузак уже чоң, баллондору чоң. Ал мисалы обычный машинага караганда крузактардын баллону чоң болгон үчүн алардын обороту дагы тез болот. Мындай айтканда машинанын гүлөнүшүнө дагы бардык жактан зависимый болуп калган да. Мына ошондой транзисторный релелер не только печка, машинанын башка жактарына ham иштеп калган да азыр. Анын иштеп калган негизги себеби компьютерге улаш керек. Болду. Башка эч кандай функциясы жок. Простой релелер уланбайт. Түшүндүңөр? Ошон үчүн печкада эски методду жаңы методго айландырган бир эле себеп болгон ошол компьютерге улаш керек. Компьютер аркылуу башкарыш керек болгон да, климат контролду. Мисалы биз климат контролго жаңы машиналарда команда берип коет да, мынанчада карма депчи. Мынча кондиционерге биз команда беребиз го. Ошондой команда берип коет дагы өзү абасын соруп чыгарып, ошо өзү ошо температурага чыгарып, баягы айтпадымбы, баягы сезет деп. Ошол датчик аркылуу салондогу температураны сезип, анан ошол сен команда берген температура чыкканда машинаны өчүрүп коет ошол кондёрунчу. Анан канча кайра ысып баштагандан кайра иштетип, ушундай азыр умный кылып койгон. Канчалык адамга комфорт создавать этиш керек болсо, уже релелер, ошол жерде электроникалар полный өзгөрүп кетет. Түшүндүрө алдымбы? Ушу печка, кондиционер боюнча вопрос барбы? Жок. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Жок. Анда барыңар.